жаңы теманын астында балдар, мынакей мен силерди мына 3 группага бөлдүм. 3 группа, мына биринчи топ, биринчи топ балдар кыш деп аталасыңар, силер биринчи топ баарыңар чогуу иштешесиңер. Анан экинчи топ, силер кар деген топсуңар, экинчи топ, макулбу? Андан кийин үчүнчү топ муз. Мынакей. Ошол балдарды ошол мектепке тартып, бирөө ыйлагысы келет, бирөө эрке, бирөө ар кандай кыялда. Ошол ар бир баланын кыялын билип, ар бир балага өз-өзүнчө мамиле кылып, ошол балдарды мектепке, окууга тартыш бул өтө чоң чеберчиликти талап кылат. Мугалим ошого даяр болуш керек. Ошондой чеберчиликти, мугалим ошондой чеберчиликти өздөштүрүш керек дагы. Анан кийин баланын жан дүйнөсүнө сүңгүп кирип, баланы ошо тартыш керек да. Анан ошондон бала мектепке көнөт, окуганды жазганды үйрөнөт. Ошондо бала ээн эркин өзүн сезет да. Биринчи мугалим. Көпчүлүгүбүздүн эсибизде биринчи мугалимибиз кечээги күндөй сакталган. Анткени баланын дүйнө таанымы калыптанып жаткан учурда мектеп биринчи мугалим анын жашоосундагы чоң жаңылык, бурулуш эмеспи? Биринчи мугалим экенин сыймыктануу менен айтып, анын жоопкерчилиги өтө чоң экенин белгилеген Жипаркүл Дөөлөтбакова менен Таазим Сага мугалим рубрикасынын алкагында баарлаштык. Ал 34 жылдык өмүрүн мектепте балдарга билим берүүгө арнап келе жатат. Ушул чыгарма менен, Муз чолпу чыгармасы менен таанышасыңар балдар. Көркөм окуп туруп анын маанисин түшүнөсүңөр. Муз чолпунун анан түшүнгөнүңөрдү, мазмунду, өз оюңарды ырааты менен айтып бергенге көнүгөсүңөр балдар. Дөөлөтбакова Жипаргүл Кадыркуловна 1965 жылы Нарын облусунун Атбашы районунда төрөлгөн. 8 бир туугандын 7-чиси. Атасы соода тармагында иштеген. Улуу ата мекендик согуштун ардагери. Апасы үй кожойкеси болгон. Жипар айым бала кезин айтканда көз алдына өтө чоң кызыгуу арткан сыячелек эсине түшөт. Менден улуу бир туугандарым мектепте окуган кезде алардын сыячелектери мен үчүн кол жеткис ыйык сезилчү. Көрсө ошондой эле абдан калем кармап жазгым келчү экен дейт ал. Ал эми кесипке ээ болуу керек деген бекем ой анда студенттерге карата таасирленүүдөн улам калган. 7-класс окуп жүргөн кезимде жеңим заочный окуучу эле да студент. Ошо Фрунзеге келип, жеңим менен чогуу келдим. Эжеси дагы, жездеси дагы студент, жаңы окууну бүткөндөр. Анан ошол жерде кошуналар, анан дагы бир эжемдикине келип калдык. Студенттер көп экен да, анан ошо студенттердин эле сүйлөшкөндөрүн көрүп, ошолор менен да аралашып калдым да, алардын сүйлөшкөндөрү таптакыр башкача бир дүйнөдөй болду да магачы. Анан ошондон баштап мага кызыгуу пайда болду да. Мектепке бүткөндөн эмне кылыш керек, мектепти бүткөндөн кийин окуш керек экен деп. Анан мага да айтышты, мектепте жакшы окусаң, бүткөндөн кийин сөзсүз окуш керек. Окуп алсаң, студент болсоң жакшы, студенттик турмуштарын айтышты. Анан ушу 8-класстан баштап уже өзүмө мындай максат койдум да, сөзсүз окуу, мектепти бүткөндөн кийин окуу жагы, жогорку окуу жагы окуйм деген бир ушундай максат койдум дагы. Анан кийин ошого жетиш үчүн эми окуш керек. Жипаркүл Дөөлөтбакова биология сабагына кызыгып, биолог болууну максат кылган. Ал эми башталгыч класстын балдарын окутуу багытына окууга тапшырып калганын тагдырдын буйругу деп эсептейт. Андан соң ал кесибине кантип арып алып, кантип аны сүйүп кеткенине токтолду. 3-курста практикага барып калдык мектепке. Андан кийин 4-курста да практикага бардык. Анан ошол кезде балдарга сабак өтүп берип коет да. Сабак өтөбүз. Ошондо аябай сездик да. Чтобы ошо мугалимдик кесип аябай ардактуу экенин, ошондо мындай сыймыктануу, ушундай кызыгуу, толкундануу да мындай айтканда, аябай толкундануу менен ошо практикабыз өттү. Ошондо биринчи дагы сездик да мугалим кандай экен. Андан кийин диплом алгандан кийин анан мектепте иштей баштаганда алгачкы күндөрү эмес, алгачкы жылдары ушундай өзүңдү мындай бактылуу сезет экенсиң да. Же өзүң баягы каалаган кесиппи, же баягы турмуш жолуңду биринчи баштагандыкпы, аябай толкундануу болду. Анан ошол кесипке мындай ынтызарыңды коюп, ошого кызыгуу пайда болду. 34 жыл ичинде өлкөдө мугалим басып өткөн жолдор түрдүү болду. Бул жылдар ичинде кесибиңизди алмаштырууга туура келген учурлар же ошондой ой келген күндөр болду беле деген сурообузга, мындай кыйынчылык чынында зарплата аябай эле төмөн болду да. Мисалы 200 сом зарплата менен иштеген болду бизчи.
зарплатаны карабай эле алы эч нерсеге деле жеткен деле жок бизге, мындай айткандачы. Ошол убакта деле иштеп жүрдүк. Анан бирок ошол мындай башка жумушка кетип калайын деген менде андай деле ой деле болгон жок, андай аракет деле мындай болгон жок. Ошол дарак бир жерден көрөт деген мен чындык окшойт дейм да. Ошол бирки ошол кесипти тандап алдым, окуду, ошол окуп бүттүм, ушул кесипти иштеп атканда мунун ошонун өтөөсүнө чыгыш керек. Ушул эле багыт менен кете беришим керек деген принципте болдум окшойт. Жыпаргүл Дөөлөтбакова эмгек жолун Бишкек шаарындагы номер 39 мектепте мугалим болуу менен баштаган. 2002 жылы Сокулук районуна караштуу Орок айылдык орто мектебине келип, 20 жылдан бери ушул билим берүү мекемесинде туруктуу эмгектенүүдө. Мугалимдин эмгеги учурунда бааланбайт, биздин эмгекчи учурунда биз кандай кылып атабыз, мындай бааланбайт, өзүбүз эле эме кылабыз баягы. Ошол окуткан окуучуларыбыздан аркылуу бааланат экен биздин эмгегибиз. Мен ошол эме кылдым да, көзүм жетти да. Көрсө кийин ошол окуткан окуучун кийин жакшы адам болсо, билимдүү болсо, аны башкалар аны мактап турса, анан кийин менин эмгегим экен билесиң да анан. Жыпар айым мугалимдер мектепте балдардын үстүнөн үйрүлүп түшүп иштешип, үйрөтүп келгени менен өз балдарына келгенде күч топтой албай калышат. Менин жана менин кесиптештеримдин балдары мугалимдердин өздөрүнүн жүрүм турумунан эле көп тарбия алат деген пикирде. Dünyoda tengleşkiz bereken Ben dağı deniz akboyun Ormay жүрөгө сенесен Жолдошум экөөбүз 3 эркек баланы тарбиялап келе атабыз. 3 эркек балам бар. Улуубуз үйлөнүп жайланган, неберелерим бар. Анан экинчи балам медакадемияны бүтүп азыр иштеп атат. Азыр үйлөнө элек. Үчүнчү эркек балам Улуттук университетинде 3-курста окуйт. Анан балдарды деле мектепте жүргөндө ошо бирөөнүн баласын окутасың да тарбиялайсың, айбечи, ошо жан дилиңди бересиң. Алар эмнени билбей атат, ушуну билип калса экен, ушуга жетишсе экен дейсиң. Бирок үйгө келгенде ошо өзүбүздүн балдарды каябай калат экенбиз. Чын эле сиз туура суроо берип атпайсызбы? Мындай чарчайсыңар деп. Ошо үйгө келгенде чарчасак керек. Чарчайсың дагы андан кийин баягы сырттан эле карап койбой да. Анан бирок баары деле балдарым баягы жакшы окуду. Жакшы окуп жүрүштү. Анан келечекте өзүнүн турмушунда ушундай ордун тапса деген эле баягы эме аракет. Атасы экөөбүз ошо буттарына тургузуп, өзүнүн жолуна салып койсок деген эле ниетибиз. Анан колубуздан келишинче жардам беребиз. 34 жылдык эмгегинин үзүрү кайтып, эмгеги бааланып, Жыпаргүл Дөөлөтбакова бир катар сыйлыктарга арзыган. Алсак Орок орто мектебинин администрациясынын, райондук билим берүү бөлүмүнүн ардак грамоталары, ошондой эле билим берүүнүн мыктысы төш белгисине ээ болгон. Балдар мектепке келген күндөн тартып сапаттуу билим алышы керек. Биз улуулар аларга мындай шартты түзүү үчүн ар бирибиз милдеткербиз деген позицияны бекем карманган каарманым менен жылуу маанайда коштоштук.